2017 жыл сыйындагы көрсөттү десем болот. Эми жалпы жонунан жаман эмес, жакшы жылдардан болду буюрсам. Жакшы дегеним эң башкысы, эң маанилүүсү кечирим жылы болду. Жалаң баягы таарыныштарды топтой берип көбөйүп кеткен экен. Ар бирине кечирим берип, балким кимдир бирөөдөн кечирим сурап, айтор жашоомду бир жеңилдетүү менен баштагым келди. Ошо 2017 жыл жаңы башталганда эле ал иш кадамдарым башталган. Анан 2017 соңуна чейин жакшы мындай баягы адамдарды кечирбесең оор жүк алып жүргөндөй болуп калат экенсиң да. Ошондуктан жалпы жонунан ушу кечирим жылы болду. Ооба, эң эле ала турган нерсем бул сабырдуулукту алдым окшойт. Анткени абдан сабырдуу болгон, нервиңди коротпогон жакшы нерсе экен да. Биз кенедей нерселерге эле атылып, мындай кыйкырып өкүрүп, бири-бирибиздин көңүлүбүздү сындырып алабыз го. Ошол нерсесин аябай үйрөнгөнгө аракет кылып, мындай тырышып атабыз. Бомба түшүп атса деле кыбырабай эле жүрө беришет экен. Мисалы үчүн биз кезекте туруп калсак кырылып өлүп калабыз го. Ал жакта болсо тескерисинче мындай бири-бирин түшүнүү менен мамиле кылып, жылуу жумшак ушундай. Анан эркектери согушпайт экен. Ким катуураак кырса ошол жеңет экен. Ушундай нерселерин көрүп алып таң калдык. Корея, Япония аябай баягы экономика жагынан дагы, технология жагынан дагы укмушу өнүккөн өлкөлөр болгондуктан абдан кызыгуумду туудуруп келчү. Ошол жака чакыруу келип калганда мындай абдан сүйүндүм. Барганда эле тамагынан бир аз тузу кемирек экен. Ошо тамагынан кыйналдык. Болбосо баягы өзгөчө тарыхый жерлерге барганда кадимкидей экран аркылуу Кореянын баягы тарыхый сериалдарын көрүп калбадык белек. Ошол сериалдардын баары каяктан тартыларын, кандай жолдорду басып өткөнүн бир көрүп алып, таң калып, бизди бир өзгөчө бир дүйнөгө бөлөдү десек болот. Анан дагы бир таң калганыбыз болсо, корейцтер такыр үшүбөйт экен. Үстүнө куртка кийишет экен дагы, анан буту жылаңайлак жүрө берет экен да. Аба ырайы кадимкидей биздикиндей эле -6, -10го чейин болгондо дагы кар жабайт экен, кургак баягы суук болот экен дагы. Анан жазда кадимкидей сөөгүңө жетбейчү суук болот го. Ошондой болуп турса дагы буту жылаңайлак, биз сандалик деп коебуз го, мындай жайында шалп этме кийип алабыз го, бутубузга илип. Ошолордон илип алып, басып жүрсө аябай таң калдык. Башына такыр баш кийим кийбейт экен. Дагы таң калган нерсебиз, мисалы үчүн бирөөнү карап койсоң же сүрөткө тартып койсоң, дароо эле сага сотко арыз жазат экен. Мени көзү менен карады, менин кайсы кылды, же болбосо жолдордон сигнал берсе, чочуп кетсе, мени чочутуп салды, сигнал берип деген сыяктуу мындай. Ар бирим өзүнүн укугун жакшы коргой алышат экен да. Көбүнчөсү мен Түркия менен көп кызматташып калдым окшойт. Третавас каналына проекттерди жасап жүрдүм. Андан сырткары ортодо түрктөрдүн фильмине тартылдым. Түрк дүйнөсүнүн журналисттер союзунда ошо мүчө болуп шайланып, модератор болуп келдик. Андан сырткары азыркы тапта болсо Коомдук телерадио берүү корпорациясында Элимне дейт долбоорунда актрисалык өнөрүмдү көрсөтүп жатам. Бул мен үчүн долбоор эң чоң мектеп болду десем жаңылышпайм. Берген ролдору ар кайсы амплуадан да, мисалы үчүн бир туруп кемпир кылышат, бир туруп жиндаялдын ролун берет, бир туруп жаш келиндикин, жаш кыздыкын айтор ар кайсы образдарды бергендиктен мындай камыр кылып ийилеп атышат да. Андан сырткары ошол эле каналда English Show деген ошо жылдыздар чогулуп англис тилин үйрөнүп жатканбыз. Анан буюрса жыйынтыгы чыгып, биздин команда жеңишке ээ болду. Лондонго кеткен атабыз жакын арада. Виза иштерибиз даяр болуп жатат. Андан дагы башка Мен ханышамын аттуу тренинг Оксана Рыскулова экөөбүз өтүп, Москвага чейин барып келдик. Кыргыз кыз келиндерди кыдырдык, Ош Жалал абадка барып келдик, Бишкекте өткөрдүк. Бул тренингте
баягы мен жашоомдо акыркы өзгөрүүлөрдөн соң бат эле бутуңузга туруп кеттиңиз, кантип оор кырдаалдарды жеңдиңиз деген кыз келиндерден абдан көп суроолор түшкөндүктөн мына ошолорго мындай кат аркылуу жооп берген ал башка нерсе экен. Маңдай тескей отуруп алып экөөбүздөй болуп сүйлөшүп, аларга түшүндүрсөң жеткиликтүү болот экен. Андан кийин дагы кичинекей Кыргызстандын жаш балдарына проекттерди түзүү боюнча резюме жазуу жана башка жашоодо өзүн кантип алып жүрүш керек, кандай ийгиликтерди багынтыш керек, ушул сыяктуу жаш депутаттар менен кошо дагы тренер болуп жатабыз. Тагдыр экен, тагдырга баарыбыз баш ийет экенбиз. Бүгүн эмне болорун, эртеңки күнүн кандай болорун, 5 секундтан кийин эмне болуп кетерин билбейт экенсиң да. Ошондуктан болор иш болду, боесу канды деп коебу. Негизи эле баягы жаратыңды кайра тырмай берсең, анын эч качан айыкпайт экен. Кайра канай берет экен. Ошондуктан мен ал жабылуу аякты жабылуу ойдон калтырып, ким күнөөлүү, эмнеге, себептерин изилдегим келген жок. Ошон ага убактым да жок, анткени жанымда балам турат, балам чоңоюп атат, апам турат. Ал кишилер мен соолусам кошо соолуп калат экен. Анан бир аз тыныгуу алып, жөн эле отуруп калсам, баягы жүрөгүмдүн, көкүрөгүмдүн бир муңу, ыйын угуп каласың да. Ошол нерсени угуш кыйыныраак болот экен. Ошон үчүн аларды укпай кулакты жапырып алып, анан чуркаш керек экен. Жөн гана ушунчалык чуркап бир нерселер менен алек болуп иштесең, баягы ыйыңды укпай жүрө берип, аягында бир тынч дем алганда жүрөгүңдүн ырын угуп калат экенсиң. Анткени убакыт ошол жаратыңды айыктырып алат экен да. Ошон үчүн азыркы тапта чуркап, иштеп, мындай көңүлүмдү ар кайсы долбоорлорго буруп, ушинткенге аракет кылып жатам. Ар бир башыман өткөн окуялар адамды күчтүү кылат экен. Майтарылбас кылат экен, болоттой курч кылат экен. Ошон үчүн бара баягы көсөм болот дейт го. Сүйлөй чечем болот дейт. Анын сыңары баягы турмуштан алган сабагың менен камыр жумур болуп отуруп бышып калат экенсиң. Турмуш ушундай сени тарбиялайт экен. Тактакыр башка өңүткө өзгөрүлүп калышың да мүмкүн экен. Азыркы Назира, мисалы үчүн, азыр көбүрөөк акылдуураак болуп калдым. Мурункудай ишенчек, байоо, мындай ак көңүл, бүк жайымды бир аз тизгиндеп, мындай өзүмө өзүм тың болгонду үйрөндүм. Анан аял заты банктык эсебине бир аз акча кыстара жүрүш керек экен да. Эртеңки күнү кандай эмне болуп кетет, ачка көчөдө калып калбашым керек экен. Ошону эске алам сөзсүз. Анан акылдуусуна эмес, акылманына турмуш курайын деп чечтим. Анткени баягы эң башкысы көкүрөктүн көзү көрүп турушу керек экен да. Мээңдин иштеши эмес, ушул жериңдин көзү көргөндө ошол туура жол багыттап жашооңдо жакшы жардам кылат экен да, андай жолдоштор. Анан сөзсүз түрдө кыз турмушка чыгарда ата-энесин караш керек экен. Кандай үй бүлөдөн, эмне баягы энеси жаман эзел оңолбойт дейт-кен. Негизи тууган уругун биле жүрүш керек экен. Дагы кандай айтор, эң башкысы баягы сүйгөндөн бир аз күйүп калдым окшойт. Аял киши көбүрөөк сүйүп эмес, эркек киши сүйгөндө үй бүлө кармалат экен, үй бүлө сакталат экен. Эркек кандай гана болбосун, эгер сүйсө, аялды оңой сүйдүрүп алат экен. Биздин жүрөгүбүз назик келет эмеспи? Көңүлүбүз назик келет. Ал камкор кылып, мындай аракет кылып атса, бат сүйүп аласың да. Ошондуктан жолдошумдун мени ушунчалык болуп көрбөгөндөй сүйүшүн, менден болсо бир аз жактыруу болушун каалайт элем да.
тууган уруктарынан аркылуу таап, телефон чалып, анан аны мен ошо кечиргендигим тууралуу, анан өзүм да кечирим сурап койдум. Балким эми анда кичинекей баладырмын, балким ал каалагандай бала боло албагандырмын, билбейм. Анан телефон алоо деп телефонду алганда үнүн угуп бир башкача толкундандым. Акыркы жолу ошо 9 жашымда үнүн уккан экем. Андан бери 22 жыл өтүптүр. Үнүн тааныбаптырмын. Жаңы бир адам менен таанышкандай бир башкача толкундануу болду. Мен атамдын үнү ушундай турбайбы деген нерсе болду. Кээде азыр майрамда телефон чалып куттуктап калышабыз. Супер инфо менен ооба учурунда катуу урушкан күндөрүбүз болду. Эр чекишпей, бекишпейт. Бирок ошол нерсенин тамашатордун жашоомдо орун алганы мага бир пайдасын да келтирди. Кечке эле зыян жагын, кечке эле минус жагын карап отура берсең, ошондой боло берет экен да. Андыктан ал нерсенин пайдасын да издеп көрдүм дагы. Ошол тамашатор мага жашоону сүйгөндү үйрөттү. Жеке эле мен кыйналган жокмун ал жакта. Мисалы үчүн соттошуу учурунда ошол актер балдардын, ошо журналисттердин, алардын да ыйы болду. Чогулуп алып, чогуу ынтымактуу ыйлаган күндөрүбүз болду. Бири-бирибизди ошол жерден эле кечиргенбиз, кечирим бергенбиз. Анан чогуу Кореяга барып келдик. Буюрса мындан ары дагы жакшы болот деген ишенимдебиз.